Саламатсыздарбы, кабарлардын жыйынтыкталган чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Алгач күндүн негизги темалары менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандык мигранттар үчүн жаңы жылдын соңунда да Орусияга ички паспорт менен кирүүгө уруксат берилди. Сайттарга кирүү алдында турабыз, ошондуктан мен ойлойм, бул өзгөртүү толуктуулар мына ошондой бир биригүүнүн алдындагыдан өзгөрүүлөр. Аксыда мал урулук күч алып, жергиликтүүлөрдүн шаштысын кетирди. Ошол малдарды быйыл өзү мектеп бүтүп аткан убагым эле ошону окуйм дегем. Ош шаарынын тургундары жаңы жылга жакындарына кандай белек алып жатышат? Арулуктун символу деген ушундай бир немелерди берет. Ошон үчүн мен кой жылына перчатка менен шарф алдым. Ош аэропортунан уурдалган ишкер Араван районунан табылды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Шашырбаев билдирди. Маалыматка ылайык уурдалган ишкер Кытайдан товар сатып алуу үчүн акча жибермек. Кээ бир кол салгандардын ысымдары аныкталды, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты ачыкка чыкпайт деп билдирет милициядан. Жеңиш Шашырбаев кошумчалагандай, аэропорттун видео байкоочу жабдыктары каракчыларды тартып калган. Ал материалдар алынып тергөөгө берилди. Учурда табылган жаран окуя боюнча суралып, шектелүүлөрдүн фото роботу түзүлдү. Эскерте кетсек, 27 декабрда куралданган тоноочулар Ош аэропортунан ишкер менен бирге 5 миллион 679 миң доллар акчаны уурдашкан. Ал жабырлануучунун абалы азыркы мезгилде жакшы. Алар болгон башына кап кийгизип, эч кандай күч колдонбостон эле алып жүргөнүн билдиришкен. Болгон ошол аэропорт аймагында каршылык көрсөткөндө өзү менен алып кетип жаткан. Ошол бир кулак түпкө катуу ургандыгын, ошол жеринен гана жабыр тартканын айтат, башка ден соолугу жакшы экенин. Бүгүнкү күндө керектүү көрсөтмөлөрдү берип жатат. Буюрса жакын күндөрдө бул кылмыш иши ачылат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү пара талап кылууга шектелип колго түшүрүлгөнү. Бул тууралуу ички иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош облусундагы Кара Суу районунун тургуну аталган башкармалыктын тергөөчүсү 1500 доллар пара талап кылып жаткандыгы тууралуу кабарлаган. Анын негизинде ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлүп, 10 000 сом пара алып жаткан жеринен башкармалыктын имаратынын ичинен шаардык ички иштер башкармалыгынын улук тергөөчүсү кармалган. Ош шаардык прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 313-беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, учурда иликтөө иш чаралары улантылып жатат. Кыргызстандык мигранттар үчүн жаңы жылдан соң да Орусияга ички паспорт менен кирүүгө уруксат берилди. Бул боюнча Орусиянын тышкы иштер министрлиги расмий Кыргызстанга нота жиберген. Ошону менен бирге 2015-жылы Орусияда иштеген эмгек мигранттарына патент алуу кыйындайт. Анткени жаңы мыйзамга ылайык патент алуу үчүн медициналык камсыздандырууга алынганы, орус тили менен тарыхы боюнча сынактан өткөндүгү тууралуу сертификат керектелет. Жаңы жылда кыргызстандык мигранттар үчүн дагы кандай эрежелер чыкканын кабарчыбыз тизмелеп көргөн. Кененирээк кийинки сюжетте. Кыргызстандык мигранттарга ID карт менен Орусиянын аймагына кирүүгө уруксат берилгенин Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришти. Бул мигранттарга жеңилдик жаратканы менен 2015-жылы патент алуу кыйындайт. Жаңы мыйзамдын талабына ылайык Орусияга кирген ар бир жаран патент алууда орус тили, орус тарыхы жана маданияты боюнча экзаменден өткөн сертификаты болушу керек. Себеби ар мамлекет учетун алып барыш керек. Ошонун негизинде ким канча киши келип атат, каяктан келип атат, эмнеге келип атат деген мыйзамдарды карап туруш керек. Миграционный карта калат. Биздин жарандар кетип атканда быйылкы жылы мына 1-январдан баштап сөзсүз түрдө миграционный картага жумушка барайткандан кийин на работу болсо жумушка деп цель визита деген жерге на работу деп жазыш керек. Патент баасы буга чейин айына 1200 рубльга чейин болуп келсе, өзгөртүүлөрдөн кийин 3000 рубльдан 4000 рубльга чейин көтөрүлдү. Рубльдин куну түшүп, кыйынчылык менен эмгектенген мигранттарга бул дагы көбүрөөк түшүк жаратмакчы. Эми чындап эле биз көбүнчө эле тиги Россиядан акча табып, Россиядан пайдаланып кичине жаштар ушуктан иштеп акча таап атат. Патенттер мурда 1200ден төлөнчү эле азыр 3000, 4000ден деп атат. Действительно кыйын. Квартплатыбыз 4000 болсо, буяка тиги төрлөсөк, анда тигин иштен вообще кажаты жок болуп атат эми. Чындап эле
бизге ушунчалык Россиядан неме нан таап жегенибизге жараша кичине жеңилдик кылып берсе жакшы эле болот эле. Орусияда патенти жок жүргөн мигранттар административдик жоопкерчиликке тартылат. Эми патент албаган жаранга 10 миңден 15 миң рубльга чейин айып тагылат. Айрым серепчилер Орусиянын мындай кадамга барышын мигранттардын санын азайтууга болгон аракети деп эсептейт. Россия бул мигранттардын мекени болуп кетти да, ошондуктан ички тартипти жөнгөсү, миграциялык тартипти жөнгө салуу боюнча киргизилди деп ойлойм. Бул ашыкча талап деп ойлойм. Себеби дегенде мен ойлойм, мына айрыкча баардык тармакка эмес, ошол каалагандай эле, мисалы үчүн билим берүү тармакты иштеген, же болбосо ошол орус тили өтө зарыл болгон тармактарда гана калтырыш керек эле дагы. Ал эми кээ бир мисалы үчүн курулуш иштерине байланыштуу кээ бир тармактардагы мындай талаптын болушу бул өтө эле ашыкча. Адистердин баамында Орусияда кара тизмеге илинип, кыргызстандык мигранттардын өлкөгө кайтуусу көбөйүп жатат. Бул сандын мындан да өспөшү жана мигранттардын экзамен тапшырууда кыйынчылыктарга туш келбеши үчүн азыр Кыргызстанда ачылып жаткан орус тилин, тарыхын акысыз үйрөтүп жаткан борборлорго эмгек мигранттары өздөрү баруусу кажет. Ош шаарында атайын Россия Федерациясы тарабынан РГСУда, Российский государственный университетте, социальный университеттин алдында 3 айлык орус тилге үйрөтө турган курс ачылды. Бекер окутулат. Эми биздин Кыргызстандын жарандарына отуруп алып эле мамлекет мага эмне кылып берет дей бериштин кереги жок. Мына бекер окууну ачып койду. Каалагандар келип окусун, эми ар бир колотко, ар бир үйгө барып, ар бир районго ачылбайт да. Бул Россия мамлекети ачып берип атат. Эске сала кетсек, Орусия 2015 жылдын 1-январынан тарта өз аймагына чет-элдиктерди ички паспорт менен кирүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алган эле. Жаңы талаптарга ылайык Орусияга кирүүдө 16-га толо элек балдарда да жалпы жарандык документ болууга тийиш болчу. Бирок Кыргызстандын элчилиги бул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын кабарлаган. Кыргызстандык мигранттар үчүн Орусияга ички паспорт менен кирүүгө уруксат берилгендиги боюнча тиешелүү нота 25 декабрда Орусиянын Тышкы иштер министрлигинен элчиликке келип түштү. Расмий маалымат боюнча учурда Орусияда 580 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенип жүрөт. Бирок иш жүзүндө мигранттардын саны мындан да көп. Адина Досумбетова, Азам Бузуриков, Ынтымак. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстандын имамдары аттестация өтүүдөн баш тартып жаткандыгы тууралуу маалыматты четке какты. Эскерте кетсек, 26 декабрда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Орозбек Молдалиев диний экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча координациялык кеңештин жыйынында Кыргызстандын имамдары аттестация өтүүдөн баш тартып жаткандыгы тууралуу билдирген кабар жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган. Өз баяндамасында ведомство башчысы Кыргызстандын дин иштери башкармалыгында жүрүп жаткан реформалоо процесстери, имамдарды аттестациядан өткөрүү жана башка иш-чаралары тууралуу айткан. Молдалиев айрым күчтөр тарабынан дин тармагында жүргүзүлүп жаткан реформаларга карата каршылыктар жана нааразычылыктар тууралуу дагы айткан. Негизинен мындай каршылык ажылыкка талапкерлерди тандоо процесстеринде айтылган. Анткени кээ бир тараптар ажыларды жөнөтүү иштери боюнча буга чейинки жылдарда коррупциялык схемалар аркылуу таап турган коммерциялык пайдасын жоготушкан деп маалымдады дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан. 2015 жылдын 8 мартынан Кыргыз-Казак чек арасындагы көзөмөл алынып салынат. Бул аралыкка чейин Кыргызстан Манас жана Ош аэропортундагы Торгарт Эргечтамдагы көзөмөл жайларынын шарттарын жакшыртып, санитардык, ветеринардык жаатта иш мерчемдерди аткарышы керек. Бул тууралуу өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Евразиялык экономикалык беримдигине кирүү боюнча жыйынында билдирди. Эске салсак, өлкөнүн аталган союзга кириши боюнча макулдашуу 1-майдан күчүнө кирет. Буга байланыштуу мамлекеттин ички процедураларын Кыргызстан 1-мартка чейин жыйынтыкташ керек. Аксыда мал уруулук күч алып, жергиликтүүлөрдүн шаштысын кетирди. Районго чектеш жайгашкан Өзбекстандын Нанай айылынан келип жаткан делген уурулар Аксынын Гүлүктөбө айылынын жарандарынын малдарын уурдап кетишүүдө. Айылдыктардын айтымында үйүнөн октябрь айында бир үй бүлөнүн 5 баш бодо малын алып кетишкен. Элдин кирешесине кол салгандарды күч органдары изине түшүп, өткөн аптада өзбек жаранын колго түшүрүштү. Теманы аймактык кабарчыбыз Талгат Бакиев улантат. Ошол малдарды датырдык. Быйыл өзү мектеп бүтүп аткан убагым эле ошону окуйн дегем. Ушу малдарды мен контракт төлөп окуума жетет деп ойлогом да.
ошону дат берип. 5 баланын атасы Жолчубай Шадыбеков октябрь айында короосундагы 4 баш бодо малын урдатып жиберген. Жабырлануучу болсо жарым жыл убакыт өткөнү менен малдарынын изине түшкөн милициянын жумушунан жыйынтык чыкпай жатканына нааразы. Могу жерде там бурчунда же чөптүн аркасында бекинип отургандар. Эми аны уйру айтып келбейт экен. Эми 4 баш малды деле жакын 10 жылда азыр эми базар экономикасы акчанын күчү жок экен. Мал кармап алсаң азыр керек малды эми сата коет экенсиң, көзүң ача коет экен. Ал мына 1 жыл болду. 1 жылдан бери азыр бир малды эле кыла албай жатырык. Артыштыра албай жатырык. 4 баш малды бул жерден корону бузуп тешип өтүп туруп, наркы коңшунун 1 баш малын коюш, андан нарагы талап болуп кетет. Ошону алып чыгып кетишкен да урлар. Мына мен биздин милицияларыбыз эми иштемиш болушуп атыр. Бир жит жок. Ошолбойт эми 1,5 жыл болуп атыр. Уйру табылып калса, мал кайтарып берсе жакшы болот эле го эми. Майли ашыгын албайт эле. Ал уйлар былтыр төлдөдү. Боос малдар болчу. Майли балдарын алып ошо баш өзү 4 баш малды берсе деле жетет эле. Күлүктөөлүктөр күндөн күнгө мал урлук күч алып жатканынан жергиликтүү бийликке кайрылышкан. Бийлик болсо милицияга төңкөдү. Ошентип айылдыктардын урдалган малдары бир топ жылдардан бери кайтарылган жок дейт. Бул жерде былтыркы 2014-жылдагы мал урлук боюнча бул жерден 16 кара мал жоголгон. Минеден бир ат жоголгон да. Эми келип туруп айылда жоголгонуна ачышасың да, жебей ичпей башка кылып, айылдын ичин каражактагы биз өзүбүз элдер карайт элек. Эми сырттан ошо жогору жактагы ошо милициялар, болбосо жогорган адамдар караса жакшы болмок да. Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жоголуп жаткан малдарды ким тарабынан урдалгандыгын териштирүү менен жыйынтыгында өзбек жаранын кармап алды. Ушул июнь айынан ноябрь айына чейин 13 факты мал урлук болду. Ал мал урлуктар менен 4 группа кылмыштуу топ кармалып бетин ачтык. Ушул 6 ай ичинде болгон мал урук кылмыштар менен 80% кайтарымдуулук болду. Себеби малдары кайтарылып берди, 20% Өзбекстан Республикасына өтүп, сатылып кеткендигине байланыштуу 20% кайтарылбай калды. 80% кайтарымдуулугу бар. Өзбек Республикасынын тургуну Мырза Акрамов, Мырза Ахмат деген кармалып, азыркы күндө ошо 13-жылдан 17 кылмыштын бети ачылып отурат. Бети ачылып, өзү көрсөтмө берип, кайсы жерге чейин урдагандарын көрсөтүп, воспроизведение деп коебуз, тергөөдө калыбына келтирди. Ошол учурларда кантип, канча мал алып чыккандарына чейин толук көрсөтмө берип, тергөө тарабынан далилденди десек болот. Кармалган өзбек жараны кылган кылмыштарын мойнуна алуу менен бирге учурунда урдаган малдарды кайсы жерден алып кеткендигин милицияга көргөзүп берди. Аш бастырмада. Аш бастырмада ечип 3 мал ачып кетти. Так. Ошондо канча баш турган экен берди? Канча баш эле ошо тактап айтып 3 баш. Так. Бул качан болуп атат? Ошо yoz paytlari. Кар жок эле да. Дагы башка нерселер бу жерде эмелер калган, эмелер көргөнсүзбү? Запатка, эме. Кандай бир эмелер болгон эле? Кандай кылып алып келдиңер? Атайын жеп алып келгенсиңерби? Кандай кылып? Кораңгыда эди, энди кеп Машитебеден түшүп, Машиден караңгыда от кеткен. Жергиликтүүлөр айыл ичинде мал урлук көп болуп жаткандыктан милиция менен биргеликте өткөн айларда айылды кайтарууга алышып күн-түн кызматта болушту дейт айыл тургуну Алтынбек Туланбаев. Участковый келет. Ага кошулуп бир милиция келет. Алар ушу айылда айланып жүрөт. Биз эки баладан күнүгө чыгабыз. Мисалы үчүн ушу территорияга эки бала, наркы айылдын наркы бурчуна эки бала, мындай эдилекте өзү түшүндүргендир. Бүт айланып эки-экиден турганбыз. Чек арага чектеш айылдарда акыркы жылдары мамлекет тарабынан чоң жардам көрсөтүлүп, чек аранын айланасы тикен зымдар менен тосулган. Ошол аймактарда учурда урлуктун саны азаюуда дешет адистер. Талгат Бакиев, Казыбек Курманбеков, Ынтымак, Жалал Абад облусу.
Жалабатта кароосуз калган балдар көбөйдү. Өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлар облустук балдардын Ак жол реабилитациялык борборуна быйыл 60 баланы алып келишкен. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Бул тууралуу Азаттыкка аталган борбордун директору Эркингүл Саркарова билдирди. Борбордо 6-дан 16 жашка чейинки тоголок жетим, жарым-жартылай жетим балдар жана социалдык жактан оор турмушта жашап, ата-энеси кароосуз калтырган өспүрүмдөр тарбияланат. Ошондой эле быйыл 43 баланын туугандарын таап өз колдоруна тапшырдык. Азыр мында 34 бала болсо, өткөн жылдын соңунда 17 бала болгон. 28 декабрда Кыргызстандын нефтрейдерлер ассоциациясы өлкөдө күйүүчү майдын баасы кайрадан арзандаганын маалымдады. Ушул жылдын 27 декабрынан тартып республиканын бардык аймактарында АИ-80 маркасындагы бензиндин баасы 1 сомго, АИ-92 маркасы 50 тыйынга, АИ-95 жана АИ-98 маркалары литрине 2 сомго арзандады. Кышкы жана жайкы дизель отунунун баасы 50 тыйынга төмөндөдү. Күйүүчү майлоочу материалдардын баасынын арзандашы ушуну менен 5 жолу болуп жатат. Бардыгы болуп ноябрдын соңуна карата бензиндин баасы 3,5 сомдон 5,4 сомго чейин арзандады. Дизель отуну 4 сомго арзандаган деп билдиришти ассоциациядан. Жаңы жылга болгону 3 күн калды. Бул аралыкта Ош шаарынын тургундары жаңы жылдык белек камдоонун кызуу аракетинде. Жаңырган жыл кой жылы болгондуктан жарандар көбүнесе аталган жандыкка байланыштуу сувенирлерди белек катары алып жатышат. Анан дагы жүндү колгап, моюн орошторда көңүл чордонунда. Ошондой эле жумшак оюнчуктардын кардарлары көбөйгөн. Майрамга карата кандай белек алсам деп баш катырып жаткандар үчүн кабарчыбыз Назгүл Ахунова сюжет даярдаган. Учурда Ош шаарынын борбордук базары адамдарга жык толгон. Баары эле жаңы жылдык камылга менен жакындарына белек камдоо аракетинде. Салт болуп калгандай белек камдоочулар көбүнесе жаңырган жылдын маанисине көңүл буруп жатат. Башкача айтканда келе жаткан жыл кой жыл болгондуктан ага байланыштуу белектерди алып жатышат. Мен жаңы жылды өзгөчө майрам деп эсептейм. Бул ошол майрамдардын ичинен мен жаңы жылды аябай жакшы көрөм. Бул жаңы жылда мен ата-энеме, жакын досторума, туугандарыма белек бергенге аракет кылам. Мен сатып алган белектерим азыр ушул кой жылы болгондуктан койго байланыштуу сувенирлер, ошондойлор подарка алдым. То есть анан апама болсо шкатулка белек кылайын деген оюм бар. Быйыл кой жылына неберелериме мяккай, куртка, ошондой немелерин алып берип атам. Белек бер, любой эле немеге белек берсе болот. Бериш керек неберелерге, башка досторго. Берип койсоң көңүлүндө калат. Ой, немелерди. Белектерди берип койсоң, неберелерге барып сүйүнөт. Белгиси ошол. Сатуучулардын айтымында азыр эң өтүмдүү белек жумшак кой оюнчуктары болуп жатат. Ал оюнчуктар жаш балдар үчүн эле эмес, чоңдор үчүн да алынып жатканын кошумчалашат. Эң жакшы мынаулар кетип атат, мына ушул неме кой жылына карата мынаулар дагы жакшы, баягы кичине балдарга жакшы да булар. Өзүнчө бийлейт. Ошон үчүн ушулар да жакшы кетип атат. Булар эми бардык жаш балдарга эмес, чоң адамдарга деле алса болот да. Мына мисалы үчүн эң жакшы подарка. Ошон үчүн ушуларды да алышып атат. Анан дагы мынау дагы жакшы, мына эң жакшы подарка. Үйүндө коюп койсо бир канча жылга чейин эсинде калат. Ушул дагы жакшы кетип атат мына ушулар. Белгилеп өтүүчү нерсе быйыл жаңы жылдык белек катары жүндүү колкап менен шарфтар көңүл чордонунда болуп жатат. Анткени жаңырган жыл кой жыл болгондуктан койдон жасалган кийимдерге суроо талап өскөн. Мягкий, жумшак мындай подаркалар көбүнчө адамдар бизге эме кылат. Сатуучулар ошондо мен сестренкама мындай азыр кой жылына байланыштуу мындай перчатки, шарф менен чыгыптыр. Мен азыр ошону алууга келдим эле. Ой деген мындай жүндүү жаныбар да, ошого байланыштуу да. Ошон үчүн мындай аппак, бул арулуктун символу деген ушундай бир немелерди берет да. Ошон үчүн мен кой жылына перчатки менен шарф алдым. Бул жылы алтындан белек бергендер аз экенин сатуучулар кошумчалашат. Мындан сырткары капчык алып 2015 жылы акчага толсун, иши жүрүшсүн деген ниетте белек кылгандар да болуп жатат. Назгүл Ахунова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак. Азыр болсо кезек дүйнөлүк жаңылыктарда аны менен кесиптешим тааныштырат.
Акыркы 10 жылдагы эң ири суу ташкынынан улам Малайзия бийлиги жаңы окуу жылынын башталышын бир жумага жылдырды. 200 миңдей адам үйүн таштап кетүүгө аргасыз болду. Качкындар мечит жана мектептерде баш калкалап жатат. Кырсык менен күрөшүүгө бийлик $142 миллион ажыратты. 1 январдан баштап Орусия украиналык мигранттар үчүн уруксат берүүчү документтердин жаңы системасын киргизет. Федералдык миграция кызматы билдиргенде, буга чейин украиналыктар кошуна өлкөгө ички паспорттары менен кире алса, жаңы жылдан жалпы эреже боюнча аларда физикалык же юридикалык тараптардан патент алышы керек. Федералдык миграция кызматы виза режими тууралуу тактоолорду азырынча киргизген жок. Чуу жараткан интервью комедиясы Түндүк Кореянын кибердик чабуул жана коркутууларынан кийин интернетте эң популярдуу тасмага айланды. 4 күн ичинде комедияны онлайн прокатка 2 миллион жолу алышкан. Жыйынтыгында Sony Pictures'тин кирешеси $15 миллион жетти. Эске салсак, тасмада Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынга кол салуу аракети баяндалат. Комедия көрсөтүүгө чыкса, Пхеньян АКШга аба соккуларын жиберерин айткан жайы бар. Жекшембиде Сурабайдан Сингапурга бет алган Airbus 320-200 малайзиялык учагы кырсыкка учурады. Куткаруу кызматтары самолет Тынч океанына кулаганын болжоп жатат. Учакта 155 жүргүнчү, анын ичинде 17 бала болгон. Караңгыга байланыштуу түндө токтотулган издөө иштери бүгүн жанданды. Ал арада Грециядан Италияга бет алган Норман Атлантик кемесинде өрт чыгып, куткаруу иштери жүрүп жатат. Бортто 468 адам болгон. Адистер жалын 222-унаа жүктөлгөн кеменин гараж бөлүгүнөн тутанганын айтууда. Куткаруу иштерине аба ырайынын начардыгы тоскоол болуп жатат. Азырынча 200 жүргүнчү куткарылды. Бир адам набыт болду. Украин бийлиги Крым менен транспорттук байланышты токтотту. Бул бекеттерде жана өткөрүү пункттарында башаламандыкты жаратууда. Украин тарап бул кадамга диверсиялык коркунучтан улам барганын белгиледи. Мындан сырткары Севастополь, Симферополь жана Евпаториядан Москвага барчу эл аралык поезд каттамдары токтотулду. Жаңы жыл жакындашы менен шаардагы мектеп окуучулары сыяктуу эле Боорукердик үйүнүн тарбиялануучулары да четте калган жок. Себеби бүгүн алар үчүн жаңы жыл кечеси уюштурулду. Иш-чарага каладагы түрдүү ишканалардын өкүлдөрү келип, мындагыларга өз белектерин беришти. Кененирээк кийинки материалда. Оштогу Боорукердик үйүнүн тарбиялануучулары үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени аларга жаңы жылдык майрам уюштурулду. Балдарга шаардагы мекеме ишканалардын өкүлдөрү өздөрүнүн белек бекчектери менен келишкен. Мына бүгүн ушул Боорукердик борборунда апаларыбызды, аталарыбызды, жакшынакай бөбөктөрүбүздү жаңы жыл менен куттуктап келдик. Бул Елизавета агентствосы түзүлгөнүнө аз гана убакыт болсо дагы өзүбүздүн биринчи жолку иш-чарабызды жасап жатабыз. Эмне дейбиз? Аз-маз болсо дагы балдарга шириндик, белектерди алып келип майрам менен куттуктап турабыз. Майрамдык кече балдардын Аяз ата менен Аяз кызды тоосуп алып, алар үчүн атап келген ыр-саптарын айтып берүү менен башталды. Жеткинчектер түрдүү сахналаштырылган көрүнүштөр аркылуу өздөрүнүн өнөрлөрүн келген конокторго тартуулашты. Мындан сырткары Боорукердик үйүндө балдар менен бирге кароосуз калган карыялардан да кабар алышты. Карылар абал сурап келген конокторго баталарын беришти. Жаңы жылыңыз менен да? Рахмат балдар, рахмат. Шулар мана ыстап bizlarni ыстап кепти, буларды ham sen өзүң истаген. Bir rahmat ike ya alhamad rahmin. Alloh akbar. Oynab kirib жүрөргүлө бала бактылуу болгула. Zaman тыч эртиш жүртүн басын. Аллах акбар. Майрамдык маанайыбыз аябай жакшы. Анткени жаңы жылдын асындагы бүгүнкү майрамыбызды бүгүн ушу өткөрүп атабыз. Балдарга аябай жакшы концерттик өзүнүн программасын тартуулап, балдардын маанайын ачып, өзүнө өзү да ырдап, балдар менен бийлеп дегендей бүгүн аябай жакшы бизге майрамдык маанайды тартуулап кетти. Учурда Боорукердик үйүндө 30 бала, 27 кары жашайт. Бул сыяктуу саамалык жыл сайын салт катары өткөрүлүп келет. Белгилей кетсек, быйыл Боорукердик үйүнөн бир окуучу республика деңгээлиндеги президент палатасына катышып келген болсо, дагы бири Ош шаарынын мэринин палатасында катышты. Назгүл Ахунова, Хилол Ашурова, Самат Пратов, Ынтымак.
Ош Билим Ордо мектеп-интернаты алгач ирет балаты майрамын белгилеп жатат. Анткени ушул окуу жылы аталган мектеп өз ишин баштаган. Мында учурда 170 бала билим алууда. Майрамга карата алар түрдүү жомоктогу каармандардын кейипин кийип, балаты айланып келген Аяз ата, Аяз кызга өз өнөрлөрүн тартуулап билектерин алышты. Бул мектеп-интернаты көп тилдүү. Бул мектеп-интернаты көп тилдүү. Ар улуттагы мугалимдер сабак беришип, билим алган окуучуларда интернационал. Жаңы жыл бул бир жылда келе турган майрам. Балдар өтө күткөн майрам, эң чоң майрамдардын бири деп айтсак болот. Бул сыйкырдуу майрам деп эсептелет балдар үчүн. Эмне үчүн дегенде күтүлбөгөн белектерди күтүшөт ата-энелеринен бир жыл бою. Ошон үчүн ушул майрамды биздин мектепте уюштурганга аракет жасады. Ата-энелер келишти, балдар келишти. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул эле маалыматты ынтымак чекит KG сайтынан да окусаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Эртең республика боюнча жаан-чачын күтүлбөй, жолдор тоңголук тайгак болот. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн -4+1, ал эми күндүзү 6-11 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсүн -4+1 градус, ал эми күндүзү 6-11 градус жылуу болот. Жалал Абад облусунда түнкүсүн -4+1, ал эми күндүзү 6-11 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 22-27 градус суук, ал эми күндүзү 11-16 градус суук болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүзү 6-11 градус жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүзү 5 градус нөлдөн жогору. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүзү 5-10 градус жылуу болору күтүлүүдө. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөй, жолдор тоңголук тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, ал эми күндүзү 8-10 градус жылуу болот. Эртең Ош шаарында да жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук болсо, күндүзү 9-11 градус жылуу болот.